Ак Ордодо үйү түрттүрүлгөн келинге жаңы уйгурлоо баштады. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Бишкектеги Ак Ордо конушундагы 4 балалуу Марал Шаботоловага жаңы заманбап үй куруп берүү иштери башталды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков кабарлады. Жакында эле соттун чечими менен Марал Шаботолованын үйү түрттүрүлүп, жана балдары менен барар жери жок калган. Эске сала кетсек, аталган аялдын үйү соттун чечиминин негизинде ушул жылдын 1-мартында түрттүрүлгөн. Окуя социалдык тармактын колдонуучулары арасында кызуу талкуу жаратып, жергиликтүүлөр бийликтин жогорку бутагына кайрылып, кырдаалга адилет чечим чыгарып берүүнү суранышкан. 5-мартта президент Садыр Жапаров Ак Ордо конушуна пландан тышкары барып, окуянын чоо жайы менен таанышканда болчу. Bir gün içinde proyekti dayanıklı topladık. Bir gün içinde yoldaşında bankadan çıkar. Yoldaşında bankadan çıksa yoldaşında bir yerinde şükürler veriyoruz. Bankalarına sizden şunları bankalarına baylanmışıp özümde bölüm. Sizde çoğu rahmat şükür ve eyvallah bakılan yapsız. Azrail'e için bayram günü korkunlarını konudan rahmatlara çoğu katarak oldu. Sizde karakter çoğu rahmat Кыргызстандыктар Туркияга жардам үчүн 97,3 миллион сом чогултту. Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн ачылган атайын эсепке 7-мартка карата 97 миллион 361 миң 489 сом чогулду. Бул тууралуу Каржы министрлиги билдирди. Зилзаладан жабыркагандарга жардам берүүнү каалагандар сом, доллар, рубль жана евро түрүндө акча отурушууда. Эскерте кетсек, Туркия менен Сирияда 6-7 февралда катуу жер титирөө катталып, кеминде 45 миңден ашуун адам көз жумган. Учурда миңдеген жарандар турак жайсыз күн кечирүүдө. Акылбек Жапаров Өзбекстанда унаа заводуна барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын Осака шаарындагы Анжиен облусундагы УЗ Авто Моторс заводундагы өндүрүш процесси менен таанышканын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Жапаров Осака шаарындагы автозавод инвестиция тартуунун жана өндүрүш процессин эффективдүү уюштуруунун жакшы үлгүсү экендигин белгилеген. Эки өлкөнүн соода-экономикалык байланыштарын өнүктүрүүнүн алкагында өнөр жай кооперациясын жайгаруу зарыл. Бул багытта алгачкы кадамдар жасалды. Мындан ары түзүлгөн келишимдерди жакын арада ишке ашыруу максатында УЗ Авто Моторс заводу менен өз ара пайдалуу кызматташуунун темпин жогорулатуу гана керек деген ал. Эсиңиздерге сала кетсек, Акылбек Жапаров 8-мартта жумушчу иш сапары менен Өзбекстанга барган. Осака шаарындагы заводдун курулушу 1994-жылдын июнь айында башталган. 1996-жылдын март айында ишканада ДАМАС унаасын чыгаруу башталган. Учурда ишкананын конвейеринен Chevrolet бренд менен Spark, Nexia, Cobalt, Gentra, ДАМАС, Labo, Malibu, Tracker, Trail, Blazer, Traverse жана Tahoe сыяктуу автоунаалар чыгарылууда. Өткөн жылы завод 327 миң автоунаа чыгарса, быйыл 400 миңге чейин авто чыгаруу пландалууда. Элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев кыргыз айымдарын эл аралык 8-март аялдар күнү менен куттуктады. Номуру 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган. Парламенттеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев 8-март эл аралык аялдар майрамы менен кыргыз айымдарын бүгүн куттуктады. Эл өкүлү өз Facebook баракчасына мындай деген: Ардактуу асылзаада айымдар, сиздерди жадыраган жаз менен кошо келген 8-март майрамыңыздар менен куттуктайм. Апалар, эже карындаштарым, сиздер ар дайым тынчтыктын, сүйүүнүн жана үй бүлөлүк бакыттын символу болуп келесиздер. Сиздердин мээримиңиздер дүйнөнү жарыкка бөлөп, аны сүйүүңүздөр, назиктигиңиздер жана боорукердигиңиздер менен толтурасыздар. Сиздерге чын ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Ар дайым бүгүнкүдөй жайдары жылмайып, жүзүңүздөрдөн нур чачылып турсун. Майрамыңыздар менен деген Акылбек Түмөнбаев. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колу буту жылбай үшүп орой берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жашы өтүп калган адамдардын
кан айлануусу начар болгондуктан жашы өтүп калган аталарыбызга апаларыбызга алып берсек, алардын кан айлануусу жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан тышкары бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Геминде дайынсыз жоголгон кыздын сөөгү табылды. Гемин районунда дайынсыз жоголгон 24 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу 24 KG маалымат агенттигине Чүй облусунун милициясынын башкы башкармалыгынан билдиришти. Милициянын маалыматына ылайык 3 март күнү жергиликтүү тургундар тоодон кыздын сөөгүн таап милицияга кайрылышкан. 24 жаштагы кыз 6 февралдан баштап дайынсыз жоголгондордун тизмесинде болчу. Кыздын денесинде кандайдыр бир зордук, зомбулук белгилери табылган жок. Алдын ала тергөө иштери башталып, экспертизалар дайындалды деп кошумчалашты милициядан. Буга чейин 2022 жылдын сентябрь айында Ысык Ата аймагында дайынсыз жоголгон Хадича Болотбекова аттуу 15 жаштагы өспүрүм кыздын сөөгү суу сактагычтын жанынан табылган. Ол 15 сентябрдан бери жоголуп издөөгө коюлган. 2022 жылдын 1 ноябрына карата статистика боюнча 3374 жоголгон адам кайрылган. Дайынсыз жоголгондордун көпчүлүгү өспүрүмдөр. Тазабек Икрамов Жогорку Кеңештин депутаты ДГ Айыл чарба министрлигинин кереги барбы деген суроо туулат. Эл өкүлү Тазабек Икрамов Арба KG сайтына маек куруп берген маегин сиздерге сунуштайбыз. Тазабек мырза, мына жаз да келип калды. Жаз жарыш демекчи, аны менен кошо бир топ түйшүктөр да кошо келет эмеспи? Сиздин оюңузча тиешелүү министрликтер ага канчалык деңгээлде даяр? Өткөн өкмөт мүчөлөрү жазгы талаа жумуштарына даярдык боюнча маалымат бергенде мен иш сапарында болуп калдым. Аларга бир топ суроолорум бар болчу. Кече эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, Бишкек Ош жолуна кар көчкү түшүп, жол кыймылына кыйла тоскоолдук жаратты. Мындай кар көчкү, жер көчкү, сел жүрүү коркунучу бар жерлер өтө көп. Андыктан өзгөчө кырдаал министрлиги ага азыртан даяр турушу керек. А бизде болсо ушундай практика калыптанып калган, качан кырсык болгондо гана барып өрт өчүргүч сыяктуу анын кесипетин жоюу менен алек болобуз. Анын ордуна мониторинг жасап, кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзүү зарыл деген ал. Өкмөт мүчөлөрүнө бир топ суроом бар дебедиңизби? Кандай суроолоруңуз мисалы? Биз Баткен, Лейлек райондорунда болгонубузда дыйкандардын эң көп кайрылуулары бак-дарактардын зыянкечтерине каршы колдонулуучу дарылар жөнүндө болду. Андан тышкары бүгүн жер семирткичтердин күйүүчү майлоочу майлардын баасы асмандап кетти. Дыйкандар өздөрү сырттан сатып алалы дешсе, аны аткезчилик дешет. Же Айыл чарба министрлиги өзү алардын арзан баадагы күйүүчү май, жер семирткич менен камсыздабайт. Дыйкандарга кандайдыр бир жеңилдиктерди түзүп, жардам бере албаса, анда министрликтин деги кереги барбы деген суроо туулат деп билдирген эл өкүлү Тазабек Икрамов Арба KG сайтына.